эми сөздүн ачыгы жанакы биздин премьер-министрибиздин жакын адамдарынын туугандары деп мен ошо кечээ парламенттен угуп калдым. Ошолор ичинде иштеп, анан 300 миң иштебеген предприятиядан 300 миң зарплата алат деген бул сөзсүз туура эмес да. Бирок менин билишимче азыр бүгүн эртең менен ал кишини жумуштан алышыптыр да. Анткени бул деген сөзсүз мындай тишек келтирет да, мамлекеттик ушунчалык деңгээлде иштеген адамдарга мындай кырак болуш керек да, мындай нерселерге. Туугандар болобу, кимдер болобу уят кылбай бул ситуацияны абдан мындай негативдүү түрдө эл арасына ансыз деле бийликке, парламентке болгон ишенимди жогорулатабыз деп иштеп жүргөндөн кийин бул нерселерди башынан эле көзөмөлдөш керек да. Негизи ушул жерде премьер-министрдин жоопкерчилиги барбы? Менин эми у всех, конечно, есть родственники, да, бирок менин билишимче деген жумуштан алганы абдан туура болду да. Эртең менен бүгүн угуп калдым, анан комиссия эми түзүлүп атат, биздин депутаттар да киребиз дейт. Ошол комиссиянын кантип иштеп, кандай маалымат ошол комиссиянын ичинде чыгаарын кийин парламенттен угабыз го. Азырынча бул маселени мен соц тармактарда активдүү отурам, соц тармактан угуп калдым да. Ошо жакын туугандар иштеп, анан иштебеген предприятияден деген 300 миң зарплата алат деген, ошол абдан мындай туура эмес нерсе, терс көрүнүш болуп калды да. Бирок жумуштан алдырганы, очень правильное решение, туп-туура да. Өз убактысы менен болду да. Буга чейин эле алса болбойт беле? Эмне үчүн буга чейин премьер-министр аны көргөн эмес, пока көрсөтпөйүнчө ушуну карап турду? Бул суроо мен ойлойм, биз комитеттен да талкуулайбыз. Ошо комитетте да келгенде, анан деген парламенттен да талкуулаганда мен ойлойм бул суроолор берилет да. Анткени менин билишимче эң жогорку деңгээлде атка минерлерибиз, депутаттар болобу, өкмөттүн мүчөлөрү болобу, алдын ала ойлонуш керек. Тем более биздин азыркы заманда деген биз ушул Бакиевдин убагынан өткөндөн кийин бул маселе абдан оор чоңдукка алынат да. Туугандар дегенде мындай ар бир туугандарыбызды, ар бир чиновниктин атка минердин туугандары ушунча бийик деңгээлде иштеген чоң кызматты ээлеген адамдардын жакындары абдан кырак болуш керек да. Шек келтирбейли, уят кылбайлы. Бул деген премьер-министр да абдан уят кылышты да. Бул ситуация деген мындай анын имиджине абдан чоң шек келтирди. Мен ойлойм бул ситуациянын аркасында деген эми комиссия көзөмөлдөйт сөзсүз түрдө. Бирок эң биринчи жоопкерчилик бул деген ошол адамдардын өзүнүн моралдык мындай жоопкерчиликтүү, мындай бийик акыга претендовать эткенге моралдык укуктары жок болчу да. Абдан туура эмес нерсе болуп калды.